Ардактуу көрөрмандар, дал ушундай таңкы пайдалуу көнүгүүлөрдөн кийин дагы бир таңкы пайдалуу музыка, андан кийин биз дагы да болсо эфирибизди уланталы. Ооба, сөзсүз түрдө. Бүгүнкү азыр келген коногубуз менен интервьюну баштаардын алдында дагы бир жолу көрөрмандарыбызды эске сала кетели. Биздин башкы демөөрчүбүз болгон Чемпион чайына өзгөчө ыраазычылык билдирели. Эгерде чайга убакыт болсо, анда убакыт сөзсүз түрдө Чемпион менен болсун дейли. Биз коногубуз менен тааныштыра берели. Алдыбызда көрүп турган сонун таттууларды алып келген, таттууларды жасаган кондитер Эльвира Акматжан кызы конокто. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен? Саламатчылык, кутман таңыңыздар менен сиздердин дагы. Рахмат жок. Эң алгач өзүңүздү тааныштырып өтүңүз. Канча жылдан бери, канча убакыттан бери дейинчи бул иш менен аректенесиз? Мен Акматжан кызы Эльвира, Жалал Абад областына караштуу Ак Суу районунун Кара Суу айылынан болом. Ошол жакта эле чоңоюп өскөм. Ушул жакка турмушка чыгып, азыркы учурда 3 кыздын энесимин. Жана ушул таттууларды жасаганыма 2 жылдын жүзү болуп калды. Ошондон бери ушундай таттуулар менен үйдө жасап, кирешеге чыгып келем. Эльвира айымды ойлоп турмун мен, студент болуп окуйт окшойт. Мен ошондой деп ойлоп турмун. 3 кыздын апасы десе, жаш көрүнүсүрө эмне айтып коңузчу? Билбейм, аны өзүм. Балким даамдуу тамак жегендиктен. Келиңиз, азыр көрүп турабыз, бул жерде капкейктер турат, анан пончик дейбиз, Ооба, атайын пончик, анан капкейктер жасап келдим. Азыр декорум болсо бул жерден жасайбыз. Келиңиз, анда сүйлөшүп атып кошо жасай берели. Бүгүн бизге кандай таттуу даярдайсыз? Сизерге пончик жасап келдим, анан бул капкейктерди бышырып келгем үйдөн. Азыр бунун үстүнө крем коюп коздойбуз. Негизи эле таттуулардын кайсыл түрлөрүнө басым жасайсыз, кайсыл түрлөрүн көп жасайсыз? Мен көбүнчө ошо тортторду жасайм, капкейкти көп жасайм. Анан бул пончиктерди азыр магазиндерге дагы өткөрүп, үйдө отуруп элечи. Ошентип иштейм үйдөн эле. Кардарлардын буйрутмасын аласыз? Ооба, Instagram аркылуу ошо кардарлар түшүп турат. Ошолорго заказга жасап берем. Бир көрсөтүп көрсөңүз, мүмкүн кесиптешим экөөбүз дагы аракет кылып көрөбүз окшош турганга. Ооба, бул оңой эле. Биринчи чекесинен баштап. Бул атайын насадка менен чыгат. Насадка атайын ушундай даяр. Ушинтип эле үстүнө костой беребиз. Да ушул кремди жасоонун ыкмасын айта кетсеңиз, негизи сонун ушундай жакшы крем чыгарыш үчүн бул мен натуральный продукт колдоном. Творожный сыр жана 33% сливки колдонулат и сахарный пудра. Ошол үчөөнү эле миксердин жардамы менен чайып алып туруп эле, анан ушундай крем даяр болот, коюу. Ошону колдоно беребиз. Келиңиз анда. Мүмкүн Аваз мырза, сиз крем коюп көрөсүз. Сизге кызык болот атма, кандай ишет болду экен деп. Келиңиз, мен алып турайын муну. Үстүнөн бастырып Керектүү буюмдарды алып туруңуз. Мен болсо Эльвира айымга жардам берейин, Ооба, келиңиз. Айланта берем, Чекесинен айланта. Оңдон солго, солдон оңго деген өзүнүн ыкмалары барбы же ар кандай айланта? Оңго айлансаңыз жакшыраак болот. Эльвира айым, негизи айтсаңыз, таттуунун кайсыл түрлөрүнө көбүнчө басым жасайсыз? Торт. Мен ошо көбүнчө эле торттор заказга түшөт. Тортты көп жасайм, анан выпускаларды ошо заказ түшкөндө анан магазиндерде калбай калганда жасап барып турам. Бул пончиктерди мен көптөгөн айымдарга үйрөткөм. Булар менен азыр кирешеге чыккан айымдар дагы өтө көп. Магазиндер менен иштешип, үйдө отуруп эле балдарын караганча акча тапкан айымдар дагы өтө көп. Сизге жардамчынын кереги жок беле? Мындай жардамчынын кереги жок окшойт. Түрүнөн көрүп айтып атам мен. Негизинен Балким өзүмдүн фантазияларым менен дагы оңолуп кетем деген ойдо. Башында бардык эле ушундай болот, андан кийин акырындык менен колубуз көнүп калгандан кийин оңой эле болуп калат. Оңой болуп калат, Келиңиз, сиз дагы байкап көрүңүз. Көп сүйлөбөй дейбизби? Негизинен айтсаңыз, бул өнөрдү кимден үйрөндүңүз? Атайын кайсыл жактан окудуңуз? Мен ошо 3 кызымды караганча үйдө отуруп, мындан 2 жыл мурун үйдө отурчумун, анан телефон чукулачымын. Ал убакта торт жасаш мен оюма да келген эмес негизи башында. Анан Instagramдан карап отуруп эле ушу торт жасаганды үйрөтөм деп эле реклама көрүп калдым бир эженин. Анан бирок жасай аламбы, жасай албайм деп да ойлондум. Анан аракет кылып катышып көрөйүн дедим. Анан катышып көрүп, сразу эле жасап көрдүм. Керектүүлөрүн алып жасасам, үй-бүлөмө да аябай жакты. Анан ошентип туугандарга жасай баштадым. Анан туулган күндөргө биринин аркасынан бири жеп эле ушинтип клиенттер уже өздөрү келе баштады. Анан ушинтип иштеп калдым ушинтип. Алиман кандай
өзгөчө жасап аткан көрөрмандар көрүп атат болуш керек, сынтак болуп өзүң канча эмес деп койдум. Буну бул жерге коюп койсом болот, же көрөрмандар көрбөй калбаса. Дагы бир нерсенин сырын сурагым келип турат сизден. Башка айымдар мисалы салыштыра келсек, 3 багы уулду баланы кичинекей кезде өстүрүш кыйын да. Элвира эжекем 3 уулду өстүрүп атып, ал нерселер азыраак болуп, анан кийин бул жумуштарга кирсе керек, Жок, балдар негизи көпчүлүк айымдар баланы шылтоо кылышат да. Балам бар, балам менен жетишпейм деп. Бирок мага шылтоо эмес, ал тескерисинче мага алар мындай шык берип турат. Азыр кичинекей кызым 1 жаш 7 ай ушундай болду. Бирок ошолорду карап деле заказга жасай берем. Бала караганга да жетишем, жумуш кылганга да жетишем айтор дебейсизби? Улуу балаңыз же кызыңыз ишке жарап калдыбы, жардам берип? Ооба, ал жарап калган. Мага окшоп турасыз багы. Азыркы учурда 1-чи классты бүтүп атат, чоң кызым. Кулпун айларды демек 2ге бөлүп туруп, коздоп коебуз. Коздоп коебуз. Кутай мондай кылып дагы жазып келгем. Ооба. Көрөрмандарга көргөзүп койсок болот. НТС таң шоу деп бизге сонун бир чыгармачылык менен жасап келген экен, Элвира эжекебиз. Капкектерге негизи ушундай кылып дагы заказ көп түшөт. Мисалы, бул жерге тушоо той, бирөө жаш балдардын тою болуп атса, ошону жаздырышат. Анан монтип үстүнө коюп коебуз. Негизи ушул капкектерди жасоодо эң көп буйрутма алган учуруңуз кайсы болду? Менин эң көп жасаганым ошо бир нерсенин ачылыштарына, мисалы, бир сулуулук салонбу, ушундай бир нерселердин ачылышында заказ кылышат. Азыр ушундай 50 штук жасагам, эң көп. Көбүнчө ошо 50 штуктан заказ түшөт. Ошо эң көп жасаганым ошо 50 штук капкек. Азыр мен мол НТС деген жазуумда кечиресиздер, алып көрөрмандарга көргөзүп койгум келип атат. НТС телеканалы таң шоуга берүүсү ардактуу көрөрман. Элвира айым бизге ушундай сонун бир белек ала келген экен. Азыр кулпун айларды капкектердин үстүнө коюп, коздоп, Элвира айым дээрлик бүтүп калган учуру. Анан кийин айта кетсеңиз, баягы торторду жасоодо биз мисалы YouTube'дан бир рецепттерди көрөбүз да, анан кийин ал жакта жасаган нерсе сонун чыгат, анан биз туура ошондой кылып жасасак кээде окшошпой калат. Анан комментарий бөлүмүнө баш бага турган болсок айтышат да. Кээ бир сырлар менен бөлүшпөй койду окшойт, айтпай койду окшойт депчи. Чындыгында ушундай нерселер болобу? Чындыгында мисалы айтпай коесуңарбы чын эле? Жок, мен мисалы мен YouTube'дан билбейм, YouTube'дан көрүп башында жасачумун, бирок азыр YouTube'дан көрүп жасабайм. Только мен мастер-класстарга гана катышам. Анткени мастер-класс мен өзүмдө дагы бар. Бул мастер-класста мындай эч кандай сыры айтылбайт, сыры калбайт да, полный айтылат да, бардыгычы. Нөлдөн баштап бүт бардыгын түшүнүктүү кылып тартып, анан мастер-класс кылып элдерге үйрөтүшөт да. Анан менде дагы бар андай мастер-класстар. Менин дагы окуучуларым бар, онлайн окутканча. Анан өзүм да онлайн окуп келем, постоянно эле. Демек, YouTube'дан жашырылып калышы мүмкүн, бирок мастер-класстарга көрүшүлөргө катышкан адамдардыкы, ооба, точно окшошот да, анткени. Азыркы учурда сизден үйрөнүп аткан окуучулар барбы? Ооба, бар. Көп. Качандан баштап үйрөтүп баштадыңыз? Кандай ыкма менен үйрөтөсүз? Ошолор тууралуу да кененирээк айтып берсеңиз. 1 жылдан ашып калды го мен мастер-класс. Баягы өзүм көзүм жетип, өзүмгө окшошуп сонун болгондон кийин элдер дагы үйрөтүңүзчү деп сурагандар көп болот экен. Ошон үчүн аларга дагы үйрөтүп кирешеге чыкса да болот экен деп анан тартып баштадым. Өзүм дагы баардык мисалы капкектердин, пончиктердин баарынын менде мастер-класстары бар. Ошо тортордуку деле бар. Жакында буйруса офлайн мастер-класстарга өтөйүн деп атам. Буга чейин жалаң гана онлайн сатчумун, эми болсо ошо офлайнга даярдап атам буюрса. Мүмкүн ушул жерден көрүүчүлөрүбүзгө айта кетесиз. Дал ушул макул пончикти дейличи, жасалышынын кандай сыры бар? Мисалы, жакшы сонун бир ушундай пончиктер жаратыш үчүн эмне кылыш керек? Бул пончиктин рецепти аябагандай эле оңой. Жасалуу жолу дагы өтө жеңил, анткени бул духовкада бышат, эч кандай майга бышпайт. Курамы дагы арзан, магазиндерге өткөрүп иштегенге жакшы да. Анан ошо. Керектелүүчү азыктардын керектүү азыктардын бардыгы курамы арзан жок, бул шоколад кадимки эле. Ичи болсо кадимки айран, жумуртка, үйдөгү бар эле нерселер кетет буга. Дал ушинтип көтөрүлүшү үчүн эмне кылыш керек? Разрыхтел кошулат буга. Разрыхтел буну ушундай пышный кылып көтөргөнгө жардам берет. Бая бисквит жасайбыз го негизи, жөнөкөй эле үйдөгү пирог кылгангачы, ошол эле бисквит буга деле жарай береби? Негизи бул ар бир эменин өзүнүн рецепти болот да. Мисалы, бисквиттики такыр башкача болот, ага
бисквитке мо кошулган нерселер мисалы бисквитке кошулбайт да. Бисквитке мисалы мындай кандай айтсам, аныкы башка болот. аныкы мындай жеңилирээк, мындан да жеңилирээк болот да. Мисалы кадимки бисквиттики жана бунуку бир аз суу да кошулат бунун курамына, жумуртка, айран, разрыхитель. Негизи мен жалаң ушундай түрүн көрүп келем да. Башкача дагы форматта жасаса болобу негизи? Пончиктиби? Ооба. Пончикти жок, ушу негизи ушу өзүнүн формасы ушу да. Жалаң ушундай жасаш керек деп койбойсузбу? Буну айрыкча ушу жаш балдар катты сүйүп жешет, магазиндерге алып барсаң, ошо апаларын айттырып, деп алып жегенге аракет кылышат да, ошон үчүн көбүнчө жаш балдар жакшы көрүшөт. Азыр сиз бул бизнес үйдөн эле жасайсыз, э? Ооба, үйдөн эле жасайм. Келечекте кандай пландар бар? Мүмкүн таттуулар саткан дүкөн ачасызбы же кофейня мүмкүн? Келечекте ошо бир өзүмдүн эмемди, офис, мындай студиямды ачкым келет. Атайын ушундай ошо студиянын ичинде тортторду жасап, дагы окуучуларды окутуп, ушинтип келечекте ушундай пландарым бар. Буюрса. Ал студиянын атын Эл таттуу коюп, э? Макул, ошондой болот. Макул айтып калыпсыз, ичиде койбойсузбу? Эми бул тууралуу айтып бериңиз. Негизи эң көп жасаган торттордун түрлөрүнөн, мисалы торттордун да түрлөрү көп эмеспи? Ооба. Кайсыл тортты эң көп жасайсыз жана кайсыл тортты жасоо сиз үчүн жеңилирээк, кайсынысын жасоо татаалдык жаратат? Торт жасоо негизи татаалдыкты эле жаратпайт. Мисалы башында кыйын болушу мүмкүн бардык эле айымдаргачы, анан уже жасап баштаганда уже колдор көнүп калат. Оңой эле болуп калат да. Мисалы бисквиттин торты көп заказга түшөт. Анан Сникерс, Красный бархат, Цифра торту бар. Алар деле мисалы мен үчүн оңой эле да. Көнүп калгам уже анан. Ошо декорлорунан кыйын болушу мүмкүн. Мисалы ар ким ар кандай декор тандап жөнөтөт да. Ушундай кылып жасап бериңиздерчи. Ошо калганы торттун өзүнүн ички эмелери оңой эле да. Сонун. Анан бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырындап соңуна келип жетип калды. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Буюрса, чоң бир магазиндерди ачып, анан кийин дагы биздин эфирибизге конокко келе берсеңиз болот. Рахмат. Ал эми Эльвира айымга биздин демөөрчүлөрүбүздүн атынан сонун бир белегибиз бар. Чемпион чайына сизге белекке берели, келиңиз. Келиңиз. Сизге рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде өзүңүздөр көргөндөй кондитер, сонун таттууларды жасап элге тартуулаган Эльвира айым конокто болду. Эгерде сөзсүз түрдө жаккан болсо, таттуулар алгыңыздар келсе, Эльвира айымга кайрылсаңыздар болот. Ал эми биз эфирибизди алдыга карайлантабыз. Бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин кайрадан биргебиз. Кийинки коноктор менен да тааныштырганга дагы даярбыз. Эч кайда албаңыз.